Эми эрте ачыш керек деген болсо, урматтуу бир тууган, 5 мүнөт эрте ачкан болбойт. Убакыты киргенди аныктап алгандан кийин эрте ачыш керек деген сөз. Ана 5-6 мүнөт ачып бериш керек, азанга чейин шашып берип, оозуна сала берсең, анда орозоң бузулуп калат. Анык күнү батканы билинип, азан айтылып саат кирсе, так 00 болуп. Мына ошондо урматтуу бир тууганым эмне, ооз ачкан тезирээк болот. Бирок кимдир бирөө күндүн батканы шектенип калса, анда нарагыраак барыш керек. Saatың жоқ қалды, календарың жоқ қалды. Сен қарап отырасың, күн батпай, батып батпай, таза кызжалат болып, шамалы болып, шындызычы болып тұрған болса, анда нарағарақ кеч қалдырып барышың керек. Анткени сен күндүн батқаны шектеніп қалдың. Күндүн батқанды анық болгондо, анда тезирээк ачуу мына ошол урматтуу бир тууганым эмне сооп болуп эсептелет. Хадистин мантуқул хадис, ана мафхумул хадис. Мафхумул хадис урматтуу бир тууганым, эгерде кимдир бирөөлөр дайым эле ифтарды кечеңдетип, шамдан өткөр, шамда окуп бүтүп, куптанга чейин барып, оозун ача турган болсо, анда булардан жакшылык, береке алынып калат деген маани келип чыгат. Устазыбыз айтат, мен айтам дейт. Ва хазал маана гайру касирин ала хадихи шаира. Бул эртең мененки саардык ичүүгө эле байланбайт береке деген сөз. Бал куллу суннатин садарат мин Мишкати нубуввати ваджаба талаққиха бил қабул вал амали биха. Балким пайғамбарыбыздан келген сүннөттүн бардыгын кармануу менен адамдын жашоосуна береке келет, урматтуу бир тууганым. Закария Кандахлавийдин андан сырткары жанагы Надвийдин чоң-чоң китептери бар. Үммөт эмнеге начарлап кетти десе, маселенин бардыгы сүннөткө амал кылынбай калган, урматтуу бир тууганым. Азыркы кээ бир жамааттар бул жерде айтып берем мен. Жамааттар мындай десем, интернетте мени жамандап атып, сен бирөөлөрдү гыйбат кылып атсың дегендер чык, гыйбат эмес бул. Эгерде кайсыл бир адамдын бидаты бар болгон болсо, аны ачык айтыш керек болот. Анын бидатын айтып адамдарды качырып атсаң, бизди жамандап атат деген кээ бир жамааттар чыгып атат. Кээ бир жамааттар сүннөттөргө маани бербейт. Парз окуп атсаң болду, пайгамбар милдет кылган эмес деп, сүннөттөгө мисал үчүн сүннөт намаздарга маани бербейт, башка өзүнө жаккан сүннөттөргө маани берет. Каттуу карманаттагы жакпаган сүннөттөргө же сал кыйыныраак болуп калган сүннөт болсо, пайгамбар окуганым шарт эмес, бул парз эмес деп анан кетип кала турган болот. Эмне үчүн сүннөттөр сакал сүннөткө маани бересиң дагы, пештин 4 реке сүннөтүнө, 2 реке сүннөтүнө, куптан 2 реке сүннөтүнө сен маани бербейсиң, урматтуу бир тууганым. Сүннөт эмне саңа жанагыдай магазинби каалаганын кое турган. Бул адам бактылуу болуу үчүн толук алына турган нерсе, колдон келишинче. Кээ бир адамдар колдон келет, шашылып калыптыр, макул экен сүннөт окубайт экен десең, эшикке чыгып карасаң, кыстап калганда туалетте жок. Иштесең жок, эшикке чыгып себит чагып бурчта гыйбат сүйлөп отурган болот. Демек убактысы бар экен мунуку. Жөн эле сүннөт окуусу келген жок деген маани келип чыгат. Пайгамбарыбыз алейхиссалам колдон келишинче башка диндегилерге окшошпоң аракет кылган. Саарлык ачканда, ооз ачканда мисалы үчүн чымчык чырылдаган деп, же болбосо жанагыдай жылдыз көрүнгөн дей турган болсоң, ошолор окшошуп каласың. Пайгамбар алейхиссалам айткан: "Мен ташаббаха би кавмин фахуа минхум." Кимдегим кайсы бир коомго өзүн окшотсо, анда ал ошол коомдон деди. Ошон үчүн жылдыздын чыккан санап отура бергендер ошол христиандардан болуп калат дегени, кыяматка барганда ошолорго жакыныраак акыбалда болуп калат деген сөз. Пайгамбар алейхиссалам айтат: "Мен ташаббаха би гайрина фалейса минна." Кимдегим бизден башкаларга өзүн окшотсо, ал бизден эмес деди. Кийген кийимде, тамак ичкен тартибинде, урматтуу бир тууганым, жашоонун тартибинде, жүрүш туруш тартибинде кээ бир адамдар мусулман эместерди туурап ошолордун тартиби менен жашагысы келе берет. Биздин өзүбүздүн тартибибиз бар. Мисалы үчүн кыргыздын салттарынын бардыгы мусулман элдин тартиби болгон үчүн аны кармана беребиз. Бирок мусулманчылыкка туура келбеген, мусулман эмес элдердин өздөрүнө ылайык келген тартип салттары болсо, ошолорду карманбашыбыз керек. Алардын кийимин кийбешибиз керек. Ошолордун образ жизнь дегени бар. Ошону биз өзүбүзгө киргизип албашыбыз керек, урматтуу бир тууган. Бизде бардыгы шарият айткандай болуш керек. Кээ бир убакта ошолордун жашоосун көрүп алып, ошолордукуна кирип кеткен дагы мусулмандар чыгат да, жашоодо мындай болуш керек экен, үйдө эркек мындай болуш керек, аял мындай болуш керек, башка болуш керек деп отуруп, үй бүлөдө ислам чыгып кетип калып, урматтуу бир тууганым, мусулманчылык аддан жаман абалда калып калган учурлар кездешет.